Улуттун баа жеткис, кылымдар карыткан үрп-адаты, каада салты, өнөрү жана тили бар. Булар улуттук маданияттын ажырагыс бөлүгү жана руханий байлыктарыбыздын бири. Азыркы тапта 7-эл аралык фестивалдын 2-чи күнүндө боз үйлөр сынагы старт алды. Бул жакта болсо жалпы республиканын 16 аймагынан 16 боз үй тигилген. Ал эми өзүңүздөр көрүп жаткандай эле бул жакта Нарын облусунун катышуучуларынын 85 баштуу боз үй тигилип, ичинде өзгөчө бир нукуралуулук менен буюм тайымдар орун алып жасалгаланган. Кыргыз элинин байыртан берки келе жаткан нукуралуулугун даңазалаган боз үйлөр эски жасалга менен жасалып, байыркы турмуштун элеси чагылдырылышы керек. Мындан улам ар бир боз үй ээлери колдорунан келишинче ата-бабаларыбыз колдонуп кеткен байыркы буюм тайымдарды коюп чөкөттөшкөн. Эң башкысы боз үйдүн ички жана сырткы көрүнүшүнө, нукуралуулукка өзгөчө басым жасалган. Эң басым жасай турган критерий бул нукуралуулук. Кыргыздын салты боюнча жасалган, кыргыздын өзүнүн колунда бар жердиктерден жасалган нукуралуулукту карашыбыз керек, ошого жараша баа беришибиз керек. Эски деген буюмдарды алып келип коюшкан экен, боз үйдүн жасалгалаганга аракет кылышыпчы. Эски сабалар бар экен, колдонулбай калган, азыркы колдонулуп жүргөн чанаштар бар экен дегенде, эми аны азыркы жаштар эмес, биздин муундагы адамдар деле көрбөй билбей калган буюмдар бар экен, ошолорду коюп аракет кылышыптыр. Ал эми Нарын облусунан барган чыгармачыл жамаат ат башынын 5 канаттуу 85 баштан турган чоң боз үйүн алып барышкан. Ичи эркек кишинин ат жабдыктарынан тарта аял затына тиешелүү байыркы идиш-аяктар орун алган. Мындан сырткары улуттук кийимдер дагы орун алып жасалгаланган. Эң башкысы боз үйдүн ар бири жабдыгы колго жасалып, нукуралуулук сакталган. Кыргыздын 19-20 кылымына таандык буюм тайымдар көпчүлүгү мынакей өзүңүздөр билесиздер. Ошол боз үйдүн эки тарабы болот. Эркектерге таандык тарабы, анан ургачыларга таандык тарабы. Анан ушул эркек балдарга таандык буюмдарын алып келдик. Мынакей көрүп атасыздар. Түлкү ичик, сүлөсүн ичик, карчык ичик, кементай, аю талпак. Ушулардын барысы 19-20 кылымга таандык эски буюмдар. Мынакей мен азыр учурда Ош облусунун Ноокат районунун атынан тигилген боз үйдө олтурамын. Бул жакта кыргыз элинин тагыраагы байыртан берки келе жаткан өзүнүн ушул боз үйүндө ички жасалгасы дагы өзгөчөлөнүп жасалган. Ага кошумча дайыма кыргыз эли мына мынтип ак дасторконун жайып турган. Андан сырткары бул жактагы өнөр ээлеринин эмгектери, тагыраак айтканда кыргыз элинин манасчылары дагы кийизге басылып, алардын портреттери дагы жогоруда керегелерге илинген. Кыргыз элинин баалуулуктарын дүйнө элине даңазалап, кийинки муундарга өткөрүп берүү максатын көздөгөн сынактын жүрүшү муну менен гана чектелбестен каада салттар менен да толукталууда. Жазгул Усубалиева, Адилет Алмазбеков, Өлкөдеми, Ош шаары.